Салам достор, сүрөттө көрүп тургандай кытыраган эң даамдуу тест татымдын жасалуу ыкмасы менен бөлүшүп кетейин. Анда эмесе үйдө ушундай нанды эле бөлүкчөлөргө бөлүп турап алабыз дагы. Буга аз гана убакыт жана аз гана азыктар кетет. Болгону сизден бир баш пияз жана 5 штук жумуртка. Ушинтип пиязды майда турап алабыз дагы. Андан ары үстүнө биз даярдап койгон жумурткаларды чагып туруп, кадимки эле өзүңүздүн татымыңызга жараша туз, приправаларды кошуп алабыз дагы. Ушинтип аралаштырып, жакшылап чалып алабыз. Андан соң өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз бөлүкчөлөргө бөлүп даярдап алган нанды ушинтип жумурткага оонатып алабыз дагы. Ысыган майга ушинтип куурусак, бул өтө даамдуу болот. Балким мунун жеп көргөнсүздөр, жеп көрө элекдер дагы бардыр. Өзгөчө кичинекей кезибизде апаларыбыз бизге мектептен келгенде же бара жатканда жасап бере калган эң даамдуу нан азыгынан жасалган кытырак. Мына ушундай кылып сиздер дагы даярдап көрүңүздөр. Эмесе каналга катталганды унутпаңыздар. Дагы көп эң оңой үй шартында жасалуучу тамактардын рецепттери менен бөлүшөм.